Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымдын көрөрмандары, урматтуу автоэлектриктер, агалар, энелер, автоэлектрикти жаңы баштап аткандар. Мен бүгүн бир программа жөнүндө видео даярдадым. Бул программа аркылуу эми мыкты автоэлектрик болуп кетпейсиң, бирок бул программа аркылуу эми кандай десем, пайдасы тиет да бул программанын. Чем могу азыр Бишкек шаарында жана Ош шаарларында автоэлектроникада окуп аткан жаш балдар көп, 9-ду бүтүп кирген, 11-ди бүтүп кирген, мисалы курстарда, колледждерде. Анан бул программаны ошолорго сунуштайм. Себеби чем Инстаграмга, ТикТокко, Ютубка кирип бир пайдасыз нерселерди көргөндөн көрө ушундай кызыктуу программалар бар, кирип туруп дагы ошол уровеньдер бар да, өзүнө жараша. Биринчини бүтсөң экинчиге кетесиң, экинчини бүтсөң үчүнчүгө, ошондой уровеньдер бар да, ошону сунуштайм аларга. Видео түшүнүктүү болуу үчүн аягына чейин көрүңүз. Андай эмесе жагымдуу көрүү достор. Анда эмесе достор, бул сайтка кантип кирүү экенин айтам. Анчын телефон, интернет менен болсо жетиштүү. Эгер компьютер болсо дагы да жакшы болот, себеби компьютердин экраны чоң, анан мышка менен иштейсиздер. Деги эле кайсыл сайт болсо деле боло берет, мисалы Google'бу же браузерби, Chrome'бу жарай берет. Мен буга Chrome аркылуу кирем. Chrome'га кирдик, мынакей достор. Бул жака поискке англисче симулятор электрик деп жазып поиск бересиздер. Андан кийин могу чыккан биринчи сайтка киресиздер. Redmi'лерди билбедим, могу Samsung iPhone'дордо кайсыл сайт жакшы болсо биринчи ошону чыгарып көргөзүп берет. Но көргөн сайтка киресиздер. Киргенден кийин бул жакта жаңы киргендер болсо атын жазып, бул жакта Gmail'ин жазып, паролун жазып регистрация болот. Ал эми ошол Gmail'де ошол паролду эстеп калууңуздар керек. Жана ошол Gmail телефонуңуздарда болуусу керек сөзсүз түрдө, себеби бул жакта регистрация кылып атканда ошол Gmail'га код барат. Ошол код аркылуу киресиздер. Мен буга чейин регистрация кылгам, меники автоматтык түрдө кирип кетет. Киргенден кийин бул жакта, мисал, мен бул сайтка көптөн бери кирбейм, негизи эле аз кирем. Менин результатым 0 болуп турат. Бул жакта жакшы результаттар, рекорддор, ошолордун кимдер жетишкен. Эгер сиздер деле бул сайтта жакшы, ушул сайтка кирип, алектенип, жакшы натыйжаларды чыгарсаңыздар, бул жакта сиздер деле рекордко кирүүңүздөр мүмкүн. Анан бул жакта новая игра деп турат, ошону басабыз. Баскандан кийин бул жакта биринчи уровень дейт. Бул жакта экинчи, үчүнчү болуп кете берет. Сиздер киргенде ошо биринчиден башталат. Биринчини басасыздар. Баскандан кийин мындай заказ түшөт. Бул жакта ошол автомобилдин ээсинин жалобу жазылган, эмне болгон, ошол жазылган болот. Бир сейре окуп чыгасыздар. Андан кийин X'ти басуу керек. Бул сайт кантип колдонобуз? Деги эле бул жакта автомобилди мындай алыстан, жакындан кароого болот. Дагы могу аккумулятордун клеммасын үзүүгө, кайра туташтырууга болот. Могу штикерлерди үзүп кайра сайууга, датчиктердин которууга, могу релелерди деле үзүп кайра туташтырууга, которууга, замена кылууга, катушкаларды мындай үзүп кайра замена кылууга, могу катушканы басып туруп ылдыйга алып келсеңиздер, бул жакта ошол катушканы бир басканда заменить этот компонент деп чыгат. Ошону басканда мындай которулганда мындай сары болуп чыгат. Могу свечаларды деле которууга болот. Мисалы, могу свечаны мындай кармап туруп ушундай которосуздар. Анан бул жакта бардыгы көрүнүп турат. Генератор, даже бензонасос. Эми муну колдонобуз. Мисалы,
Бул жакта сол тарапты байкасаңыздар 3 точка бар. Ошону баскандан кийин бул жакта замок зажигания, дагы мультиметр, диагностика деги эле бардыгы бар да. Мындай давление текшергич схемасы бар. Ал эми муну автомобилди биз оталдырып көрөбүз. Биринчи мен кичине звугун бииктетейин. Оталбайт. Эмне кылабыз биринчи? Көпчүлүк автоунааларда аккумулятордун заряды жетишпестигинин натыйжасында автомобиль оталбай калат. Биринчи очеред аккумулятордун зарядын көрөбүз. Так, мына 20 коебуз. Демек, бизде аккумулятордун заряды жетиштүү. Эгер могу 12 вольттон аз болсо, автоунааны оталдырып бере албайт көпчүлүк унааларда. Так. Бензиндин давлениясын көрөбүз. Көргөнүңүздөрдөй, бензиндин давлениясы жок. Же бензин насос өзү иштебей калган, же ага питание барбай калган. Так, замокду өчүрөбүз. Аккумулятор отуруп калбасын. Так, мындай кылып келебиз дагы. Мультиметрди алабыз. Штекерин суурабыз. Массаны көрөбүз. Ошо телефонда кичине ушундай болуп турат. Калдырайынчы. Масса бар. Эми деген питаниясын көрөбүз. Так. Биздин бензин насоско питание барбаганын себебинен давление жок. Автоунаада ошол бензин келбей калса, же могу свечаларга искра келбей калса, же могу форсункаларга искра келбей калса, дагы кандай, же свечалар жараксыз абалга келген болсо, же могу катушкалар жараксыз абалга келген болсо, жана автомобилдеги эки негизги датчиктердин бири болгон датчик коленвала, датчик распредвала, ушулар деле иштебей калса, автоунааны оталдырып бере албайт. Так, эми бизде диагностика бар. Диагностиканы алабыз, панель алабыз, замок жана экен. Негизи бардык автоунааларда диагностика кылып атканда замокту ачып коюу керек. Замокту ачтык, эми диагностика кылабыз. Бул жакта ошибкаларын көрөбүз. Так, бир ошибка, низкий уровень насоса дейт. Өчүрөбүз. Өчүрөбүз. Так. Башынан. Бул жакта кээ бир автоунааларда автомобилдин мазгиси өзүнүн эски ошибкаларына сохранить кылып алат. Ошол себептен көбүнчө эмес дейм, бирок кээде ошол автомобилдерди диагностика кылып атканда могу ошибкаларды бир сейрап өчүрүп, андан кийин кайрадан диагностика кылганда ошол негизги ошибкалар жанат.
Мисал, автомобилде бир датчик иштебей калат, аны уста билет дагы, аны которуп коет, бирок ошону компьютер бул иштебейт деген ошибканы өзүнө сохранить кылып алат да, жүрө берет. Аны диагностика менен өчүрүп коюу керек. Эми бул жакта бизде низкий уровень напряжения топливного насоса дейт, низкий напряжение дейт, топливный насоско дейт. Хорошо. Диагностиканы жоготобуз. Эми биз схемасын көрөбүз. Ошол автоунаанын схемасын. Схема подключения дейт. Бул жакта ушундай болуп калат да достор. Ошол себептен компьютер болсо жакшы негизи. Мына топливный насос таптык. Топливный насоско могу каралар, бул көбүңүздөр билесиздер, бул масса. Так, бул масса бар эле бизде. Питание жок болуп атат. Питание каяктан келет буга? Питание келип туруп К3 деген релеге келет экен. Релеге келет экен. Ошол проводдо азыр бизде питание жок болуп атат. Дагы бир бул схемада бир кызыктуу нерсе, бул жакта ошол кайсыл проводду которууну кааласаңыздар, ошону мындай үстүн бир бассаңыздар, мындай бир басканда заменить этот провод деп чыгат. Ошол проводду замен кылып койсо болот да, бул эмеде. Азыр бизде бул келип туруп К3-түн релесине келет экен. 1, 2, 3, 4 контактный реле. Ошол релени көрүү керек. Схеманы алабыз. Так, жакындатсак, бизде К3 мына реле айтылган. Замокто өчүрүп турабыз. Эми схеманы өчүрүп мультиметрди алабыз. Так. Мультиметрди алып, массасын кымчып, жыйырмага коюп, жактан бензин кетет. Так, демек главный питание келип атат бизде. Мынадан келет дагы, мынадан бензин насос жака барат. Бизде управляющий деле бар экен. Эми мынтип көрүп койсок деле болот. Көрөбүз, эми массаны көрүп коюу керек. Бизде бензин насосунун релесине главный питаниябыз бар. Главный питание бар, управляющий бар, масса деле бар. Ошондо эмне кылуу керек? Демек, могу биздин реле бул жараксыз абалга келген. Бул релени которобуз. Азыр мультиметрди алабыз. Зажиганияны өчүрөбүз. Могу релени басып туруп, бул жака алып келебиз дагы. Заменить этот компонентти басабыз. Кайрадан жайгаштырабыз. Кайрадан саябыз. Диагностиканы алабыз. Замокто ачып, диагностика кылабыз. Бул жакта көрөбүз эми ошибкаларды. Жана релени чечкенибизге уже ошибкасы жаныптыр.
очистить кылабыз. Очистить кылып диагностиканын жайына коебуз. Замокты бир өчүрүп, кайрадан бисмилла деп кыдырабыз. Кайрадан схеманы карайбыз. К1 бул жакта схемада бул жака питание бул жактан келет экен дагы. Через предохранитель болуп К2 барат экен. Хорошо. Схеманы жоготобуз. К2-ни замен кылабыз. Саябыз. Оталдырабыз. Достор, биз бул жакта эчтекерин сайбай унутуп калыппыз. СТОдо көбүнчө ушундай окуялар болот. Ошон үчүн иштеп атканда жада калса кайсыл күлүштү кайсыл жери ордуна коюу керек да, ар бир нерсеничи. Мисалы, СТОдо бир машина клиент келет, ошонун бир жерин жасаш керек болуп калат. Жасап атканда ошол жада калса кайсыл саморезди кайдан чечкенди эстеп калуу керек. Болбосо азыр заман өнүккөн, могу телефонго, камерага деле бир тартып койсоңуздар зыян эмес. Кийин чогултуу бул оңой болот, өтө оңой болот. Ал эми мисалы кээ бир автоунаалар келет дагы, жасайсың, ошол айткан жерин жасайсың, бирок башка жагынан косяк чыгып калат. Мисалы, негизи ал келгенде автоунаа ошондой болот. Өзү ошондой абалда болот, бирок жасагандан кийин клиент ошол жерди көрөт дагы, муну сен кылдың деп мындай мойнуна басып коет да. Ошол себептен азыр замандын талабына жараша ошол мисалы кээ бир мындай көбүрөөк жерди чечиле турган абалга келген кезде бир сыйра камера кылып коюу керек, чтобы кийин сага доказательность болот да. Биз азыр эле бул жакта уже бул жактын эчтекерин сайын унутуп калыппыз. Ошол себептен автоунаа от албады. Буюрса эми от алыш керек. Туңуздар дагы. Эми от алдырабыз. Замокты ачып. Биздин автоунаа от алды. Бул жакта бир сыйра диагностика кылып, ошол ошибкаларын өчүрүп коюу керек компьютер менен. Очистить, биз ошибкаларды өчүрдүк. Демек, биз автоунааны ремонт кылдык. Бул программа ушундай, достор. Мисалы, сиз бул уровеньден өткөндөн кийин кийинки уровеньдер келе берет. Акырындап. Деги ушул программа аркылуу эле сиз автоэлектрониканы жакшы өздөштүрүп алсаңыз болот. Ал үчүн жакшы көңүл бөлүп, ошол жакшы эме кылуу керек. Кандай деп коет? Жакшы киришүү керек. Жакшы киришкенде гана ошол нерсени изилдеп таба аласың, жетишесиң. Андай эмесе, достор, кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө, эгер каналга каттал деп болсоңуз, катталып коесуз, лайк, комментария басып коесуз. Кандайдыр бир ката кемчиликтер болсо, аны комментарияга айтып коюң. Биз аларды түзөтүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум.